түшүнүктүү кылып түшүндүрүп атасыз бизге. Айтып жатасыз дегендей. Кеп эмнеде? 6-апрель күнү коомдук ишмер, белгилүү саясатчы, экс-спикер Адахан Мадумаров Кимсанбаевич элге кайрылуу жасады. Коронавирус бул жөн эле дүйнөлүк бир саясаттардын бир түрү деп. Кыргызстан жөн эле бул нерсеге, бул коронавирус, бул дүйнөлүк саясатка кукла болуп калды деп да. Аралашпаш керек болчу деген өз ой пикирин билгизди. Сиздин көз карашыңыз кандай? Медалдын эки бети бар деп. Муну Адахан Кимсанбаевичтин сөзү мындай турат түшүнсөк болот. Биз ансыз деле экономикабыз мындай өспөгөн, кыйналып аткан өлкөлөрдүн катарына кирип аткандыктан биз үйдө камалып отура берсек, жанагы жерлерибиз айдалбай эмес токтоп калган болсо, дагы 1-2 айга чейин дагы карантин созулуп кете турган болсо, анын үстүнө дагы бизге дагы жаз да келип калат да. Кытайга кышында келип, башка жактарга башка учурда келген болсо, бизге жаздын күнү келип алатпай. Ошол себептен биз кыймылдап турбасак, эртең күнү башка чоң мамлекеттерге, ошол Россия, Америка окшогон мамлекеттерге зависимый болуп калып, алардан акча кайта деле Кытайдан, тияк-бияктан кайра эле акча сурап, алар акчаны ушундайдан пайдаланып, алардын максаты ушул болуп атат эми. Биз канчалык жакыр болуп турсак, андай мамлекеттер сүйүнүп турат да. Мынтип улам чачып коюп, анан кийин анан могул жериңди бер, тиги жериңди бер, же болбосо бизди диктебайт. Бирөөдөн карыз акча алып алсаң көбүрөөк. Анын ыңгайсыз болуп тура бересиң да анын алдындачы. Ошондой эле кеп да. Ошондой болуп калбайлыбы? Саясат ушундай болуп атат. Биз өтө деле баягы муну оор кабыл ала бербей, көп оорунун бир оору катары кабыл алалы деген ойду айтты. Эме кылып атат да. Муну жанагындай буну эми ооруну бир жаман адам же болбосо жанагындай бир план менен, бир өтө чоң план менен бирөө чыгарды. Балким кийин кайра анын дагы эмесин шипасын таап, аны да таап койгондур балким. Кайра кылып сатам, акча кылам, же болбосо деген максатта. Эң негизгиси экономика жөнүндө сөз болуп атат да бу жерде. Биз экономикабыз анс деле кыйнап өтөр түшүп кеткен болсок, жанагындай жагдайга түшүп келип калбайлыбы деген сөз болду. Бирок дагы бир жагы, биз эгерде Япония сыяктуу жетишкен мамлекет болсок, өлкө болсок, же болбосо бизди башыбыздан карап турган аткаминерлер деп айтайын кыргызча. Ушулар абдан мындай стратегиясы бар, тез-тезден мындай камылганы көрүп туруп, ушул нерсени тарс басып кое тургандай болгон болсо, биз анда кыймылдай беришибиз керек болчу. То есть талаага чыгып алып, ошол жана кийчү нерселерибизди кийип алып, башыбызга жерибизди айдап, өз-өзүнчө ар бир жерге өз-өзүнчө карантинден эмеси кылып, ал жака ошо ооруган адамдарды обсерватория деп эме кылып атпайбыз, обсервация деп. Ошондой болгон нерсени биз кошмо өлкөлөргө сыяктуу эле ушул бир чоң бай, бизде Кудайга шүгүр эле байларыбыз бар, байкелерибиз атын атаса да таарынып калбасын эми. Ат башы деле 19 миллионер бар экен, анан кийин бир элечи. Кыргызстан боюнча алып көргөндө логистикалык центр деп тиги неме деп айтмакчы. Монда ийинирээк жерге тез Кытайлар 5 күндө салып койду, 10 күндө салып койду. Мейли биз 1 айда деле. Азыр деле мына оорубуз көбөйүп кетип атат. Азыр деле кеч эмес. Ошондой жерге тезирээк бир өзүнчө убактылуу немени салып туруп, кайсы жерден ушундай эме чыкса, учкуну чыккан болсо кимдин, ошону ошол жерден тумчулап алып келип кыргызча алып келип эле. Ошол жерге кое коюп эле, башка эч кимди киргизбей, ошол жерди карантин кылып, калган элдерди тез өздөрүнүн жумушуна чыгарып, өзгөчө азыркы учурда сайлекасын берип, тракторун берип дегенде айдачу нерсени мурдакыдан да көбүрөөк айдатып, эртең күнү кайра казактарга эме муктаж болуп калбайлы, алар жардам берип атат, Өзбекстан жардам берип атат, ушул нерселерди кыймылдатып турсак жакшы болот беле деген ой. Муну паника кылбай деген ойду айтты окшойт. Адахан ушинтип ойду айтты окшойт. Бирок ошого биздин эмес туура келеби деген жер. Биздин мамлекет ошол жерге туура келеби? Анте албай атат окшойт. Же бөлүнгөн акчаны баягы көнүп калган адат боюнча эле ошол жака жумшабай эле, болбосо сырттан деле баланча миллион акча келди атат. Ошол миллион акчага деле ошол нерселерди тезирээктен сала коюп, азыр Сузакта, Ошто экен деп аны ошол жака жаткырып алып эле кайра дагы бир жака тарката бербестен, ошолорду кайсы жерден чыкса алып келип туруп эле мына
шаардын сыртындагы тоо жактагы бир жерге тезирээк салып ошол жерге алып барып эле эме кыла бериш керек болчу. Ошондо башка ырак оору сыяктуу, башка бир спид оорусу сыяктуу бир оор экен да бул эмичи. Мисалычы ошондой ооруну заманауи тетип дегендей басып, элди Белоруссия маселен эми неме кылып коет. Ал Белоруссия ушул экономика жагын ушул жагын алды да. Токтоп калса, эртеңки күнү ал чоң мамлекеттерге тыйым сурап калат. Ал мага кереги жок ал нерсенин деди дагы. Ал анын бюджети да мынтип ойлосо болот да. Ал антти деп коелу Беларусь ошет. Бирок ал мынтип атышы да мүмкүн да. Жалпы экономикасы түшүп кетпеш үчүн элди токтотпойм. Бирок өлгөндөр өлүп кала берсин, эми өлгөндөрүн алып барып ошол жака эме кылып ооруп атканын алып барып ошол жака кармай беребиз да. Эл болсо иштей берсин, главный экономика түшпөсүн деген адам болдуруш керек. Ошон үчүн бул жерде көрдүңбү, бул саясатчылардын эмеси. Эки күн алдын бир соц тармактардан Бактыбек Калмаматов экс депутаттын ой пикири чыкты. Чындыгында өкмөт иштей албайт атасыңар. Иштей албагандан кийин ордуңарды бошотпойсуңарбы? Эмнеге мындай кылтасыңар деп. Эми анын ой пикири, жеке ой пикирин айтты. Ал экс депутат катары да. Негизинен алып караганда сиз дагы аны көрдүңүз. Мен да көрдүм. Негизи эле Кыргызстан баары жалпы Кыргызстан көрдү. Ал кишинин айтканы негизи чындыкка дал келеби? Мен мисалы артисттердин ичинде кто чем питается дегендей мен жакшы билем да. Ооба. Кимдер чындап эле крутой экенин, ким телефон аркылуу эле ресторандын бир жаш туалетине кирип алып ошол жерде сүрөткө чыгып алып эле ойдо крутой көрүнүп атканын баарын эле мен билем да. Ошонун сырында чыныктерээк болсун да. Артисттердин дагы таарына атем. Анан кийин ошол сыңарында эле ал экс президент болгон, экс депутат болгондуктан ал кухнясын жакшы билет. Тияктан сырттан келген акча, Адахан Кенсанбаевичка дагы, ошо ким Бактыбекке дагы сырттан келген акчалар каяка кантип бөлүнүп атат, аны билишет. Ошон үчүн тияктан келген акча эмне болуп атат, ал эмне көрүнбөй атат го, аны жеп алдыңарбы, аны эмне үчүн бияка ичке жумшабай атасыңар, же болбосо өкмөттүн үчүн шалак кылып атасыңар, ушундай нерселерге тез-тезден майны беришиңер керек болчу деген оюн баягы аралашып жүргөндөгү өзүнүн оюн айтып атат. Ал туура. Себеби дегенде ал көрүп жүргөн да, Бирок биздин саясатчылардын бир эме жери, жаман жери. Кайра өздөрүн ошого аралаштырып койсоң эле кайтара ошолор менен эле эме аралашып калат. Тоюз. Ооба. Борончо аке, азыр бул жерде жалпы система, албетте мен жанагы өзүм деле чыйлап атпайм. Ооба. Биздин өкмөттүн ушул нерселерди тез-тезден эме кылбай атканы, маани бербей атканы, биздин медицинанын жагынан орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт дейт. Аны орун алмаштырып кайра муну коюп койгондо деле, азыр деле мени алып барып туруп ушул Минздравдын тиги министри коюп койгондо деле, менин колумда акчам жок болсо, же эмем жок болсо эч нерсе кыла албайм. Же болбосо акча болуп туруп, ошону эле кайра эле көнгөн адаткала уйга жүгөн сала болуп эле жымсалдап көчөгө тиги неме чачмыш болуп акиташты чачып коюп, же бирдекени дезинфекция кылган болуп анын акчасын жеп, баягы жол салгандар жолдун калыңдыгынан, анан тиги туура эмесинен, ширинасынан, анан таршинасынан жейт дейт го илгеркилер. Илгеркилер да кичине ыйман экен, азыркылар бир айылдан бир айылга чейин жеп алат го. Ошондой азыр кадровый маселеси, аралашкандар баары эле ошол жерге барганда иштейин, минтейин дебей элечи, ошол жерде эмне болсо, ошону жейин, тигиникиндей крутой үй салайын, тигиникиндей жакшы машина алайын. Биздин азыркы бүтүндөй мына 30 жылдан берки келаткан биздин чиновниктердин максаты эле ушул болуп калган. Болбосо бул нерсени таш эле басып салса болмок болчу. 20 киши болду, 10 киши болду эле, бытыратып эле мейли 300 киши болсун деле, аны эч жагы чейин алып келип туруп эле эч жака чыгарбай, эч жака болбой эле, шалаа кылып, жана сырттан келгендер текшербей, көңүл бурбай, маани бербей, болбосо бизге Кудай Таала жакшы эле неме кылды да, эскертүү берди да. Тиял өлүп атат, маланча миң өлүп кетти. Мына биякта азыр Америкада канча миң киши өлүп атат деп атат. Ошондо деле биз кыймылдаган жокпуз. Борончо аке, биз азыркы учурда парламенттик башкарууда жашап атабыз. Карантин киргенден бери мен 2 айдан бери Twitter, Facebook тармагына кирип, мен ой пикирим
Карасак, негизин алып караганда Борончу аке сиз деле көрүп атасыз ал нерсени. Эл депутаттарга эмес, президентке кайрылып калды. Бирок кагаз түрүндө биз парламенттик башкарууду жашап атабыз. Эмне болуп калды ошондо? Чындыгында эле мүмкүн же биз президентти баш ийебизби, же президент өзү башкарсынбы, же тегерегинде чындап эле Бактыбек Калмаматов айткандай чындыкка дал келип атабы дегендей. Жок, туура эле. Ал Бактыбекке туура айтып атпайм, себеби дегенде мен ушул бай болуп жүргөн, эме болуп жүргөн досторум бар, чын ошол эле ошо депутаттардын арасында жакшы жакын досторум бар. Ошонун тегерегинде круг бар го, бул кругтан көп нерсе зависит этет да. Менин кругум артист болсо, сен артистсиң да деп коет го мени. Ошондой эле да, кругтан зависит этет. Демек ошо кругундагылар эле, жана Бактыбек айтмакчы эле, президентке, ой, эл сон менен жашап атат. Ой, жөн эле ичкүйдүүлүк кылып айтып атат. Ал жөн эле көрө албастыктан эле неме кылып атат, же өзүн пиарит этип атат. Же келе жаткан шайлоого карата өзүмдү көрсөтүп алайын деп аракет кылып атат. Минтип атат, тигинтип атат, баары нормально дей берип, баягы орунду жашасаң өлүм ашкерелет болуп эле, кийин барып туруп анан өлүп калгандан кийин анан президент чочуп кетип, өлүп калды го, бияга мен айтпадым беле силерге баягы күнү. Силер нормально дебедиңер беле деген сыяктуу болуп калат. Жакшы экен. Борончу аке, азыр парламенттик башкаруудабыз. Моюнга алалы. Новосибирскиден, Россиядан, Екатеринбургтардан бизден бир туугандарыбыз учуп келе албай атышат. Эртең күнү ушул 120 депутаттыкка койгондо чындыгында эл шайлайбы бул 120 депутатты? Сиздин ой пикириңиз? Бир ушул нерседен арыла албай койдук да, эң кызык жеричи, эртеңки келе аткан шайлоодо эл кайра депутаттардын 70%-ин шайлайт. Шайлайт. Неге? Ушундай экенбиз да. Биз ичибизден эмебизден өзгөрбөйбүз. Сен кайта эле келип эле баягы эң ооруп калганбыз. Мына чоң эме коронавирус деген оору келип биздин мурдакы ооруп аткан оорубуздан айыктырыш үчүн келди деп мен өткөндө айттым го. Неге дегенде биздин ичибизде жердешчилик, ичитарлык, көрө албастык, трайбализм, анан кийин бүт баягы атаандашуу деген сыяктуу ооруларыбыз бар го. Ушуну ойлонсун, ойгонсун деп ушул оору келип атат дегендей болуп, биз ошондой оорубуздан билбейм кантип качан айыгат экенбиз. Биз болбойбу эртең күнү кайта эле менин тууганым, тигинин көзү, өңдү көрсө жүз тайыт, анан бул берип атпайбы, сен эмнени бермегилең, сен колуңан эмне келет деп атып эле кайра эле ошолорду алып келип шайлап коесуң. Же болбосо бул 120 депутаттын арасынан бир 30 жылдан бери эле керек болсо парламентти менчиктештирип алышпады. То есть өздөрү эле келе атат улам. Президентке алмашат экен. Анан булар алмашпайт экен да. Булар ошол эле ойдон келтип, баягы эле эски жүздөр ошол ойдон келтип, эми балдар 30га чыгып калды, эми балдары келе атат. Ошон үчүн мен өткөндө мынтип айтайын дедим эле да. Бир депутатыбызбы, жана кайсы бир эжекебиз чыгып айтты го, партияны эл багыш керек деп. Анан мен ошондо мынтип ойлонуп калдым. Партияны ел багыш керек деп закон чыгарып атса, ел мынтип карантинде кыйналган атса, булар ой башка болуп атса, анда мындай кылбайлыбы? Ак үйдүн үстүнө эле дагы бир 7 этаж квартира салып берели, дагы эле үй бүлөсү менен кошо кирип албайбы ошол жака эле? Ансыз эле бала бакырасы тууган туушкандары ошол партия менен эле келет экен. Партия боюнча элди багалда ошол сыртын эле тор менен ошол бойдон тосуп эле, ошонун ичинде эле чыкпай эле турушсун, биз сыртынан эле берип эле багып туралы, анда бир отуруп элечи. Ушунчалык дагы менчиктештирип, ушунчалык дагы элге эме кылган учурга келди да, Анан билбейм, эл эртеңки күнү кайра эле ушу 70-80%-ин шайласа элге, ошондо мен биз азыр буларды тиги ар кандай аттар менен атап атпайбызбы? Ошол аттар эртеңки күнү кайра кийинки келаткан шайлоодо ушулардын 80% шайланып келсе, урматтуу эл, анда ошол ушуларга карата айтылып аткан жанагындай жаман сөздөрдү, там тиги кой, анан кийин чимкирик деп аткан сөздөр бар го. Ошол сөздөрдүн ээси биз болобуз.